Başka tillerden özdeştirilgen na, bey, anti, kontur, di degen morfemalar var. Bunlar orus tilinde prefiksler dep atalat. Alar оңгунун алдына келет. А кыргыз тилине келгенде алар өзүнөн кийинки сөз менен бириктирилип жазылат. Мисалы үчүн бей адеп, бей күнөө чогуу жазылат. Бей баш, бей жай, бей пил, бей тааныш жана ошондой эле бул терс маанини билдирет да. Мисалы үчүн бей адеп деген адепсиз деген. Кыргыз тилинде бул сыз мүчөсү аркылуу берилет да. Анан булардын мааниси деле өзгөрүп кетет. Мисалы үчүн бей пил дегенде бей куттук дегенди талашып жүрбөдүкпү? Кут дегенге кутсуз болуп калат деп. Бирок алардын мааниси өзгөрүп кеткен. Бей куттук дегенде кыргыздар тынчтык маанисинде колдонуп калышкан да. Ошондой эле на деген префикс бар. Оңгунун алдына келет. Алдагы эмес деген сөздү терс маанисин берет да. Туура деген сөздүн алдына натура деп айтсак жазсак, анда туура эмес дегенди билгизет. Разы десек оң мааниси, нааразы десек терс маанисин билгизет. Ошондой эле анти деген сөз көп колдонулат. Антиконституция, каршы, карама-каршы маанисин билгизет да. Антидүйнө, контр деген сөз, контрреволюция. Анан димет, диалог, ди деген эки деген билгизет да, грек тилинен кирген. Диалог деген эки кишинин сүйлөшүүсү жана башка. Булар бирге жазылат. Мына ушул менен айрым сөздөрдүн бирге жана тыбыштардын бири-бирине өтүп, оошуп, окшошуп айтылышы катышкан сөздөрдөн мисал келтирдик. Саламатта калыңыздар.